Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Биз ушул Өзгөн районуна караштуу Көлдүк айылына келип отурабыз. Себеби Сулайман абабыз бизге кайрылган Алихамд КЖ фондуна. Себеби Алтынбек деген уулу менен Гүлмира деген кызы мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды төрөлгөндөн баштап ушул эже экөө карап келишет экен. Бизге кайрылганда биз 10 миң Алихамд КЖ фонду бөлдүк. 5 миңине майда чүйдө алып келдик. 5 миңин абабыздын колуна өзүнө тапшырабыз. Балдарына кийим-кече, майда чүйдө өзү эмне керек болсо өзү алып берет. Аба өзүңүз дагы эл журтка кайрылып койсоңуз. Урматтуу кыргыз калкым. Мына ушу сиздер бар экен, ушу менин эки балама кайрылып, ушунчалык Алхамду кайрымдуу фондусуна кайрылдым эле. Ушулардан мына жардам келип отурат. Мына ушунчалык жардам берип эки балам эстегениңерге кыргыз калкыма чоң рахмат. Не тилегим берсин, өмүрлөрү узун, өрүштөр жүрүшүңөр жайып болсун. Дайым кыргыз калкымын өнүккөн мамлекеттерден болуп жүрөсүн. Ошонун урматында ушу КЖ Алхамду КЖ немесине дайым тилеген максатыңарга жеткиле, өмүрүңөр узун болсун, өрүшүңөр жайып болсун, келечегиңер кең болсун. Не тилесеңер тилегиң берсин. Дайым кыргыз калкымдын неме ден соолук үчүн кам көргөнүңөргө чоң рахмат. Ишиңер алга жүрө берсин. Амин. Аллаху акбар. Рахмат кыздарым, болуптур кыздарым, кыздарым ушундай.